Көктала айылы Кадамжай райондагы климаты ысык болгон айылдардын бири. Мындан улам дыйкандар жазгы талаа иштерине эрте киришет. Учурда бак-дарактарды бутоо иштери жигердүү жасалууда. Келип, мына сууга жерлерди сугара баштадык, мына дарактарды бутай баштадык. Эми колдон келгенче өзүбүздүкүн бутайбыз ушинтип. Ошол суу эле болсо бизге буюрса бардыгы жакшы болот. Март, апрель, май, майдын аягына чейин суудан өтө кыйналабыз. Суу жетишсиз болот. Очор менен коебуз. Оорандырып коебуз. Bir күн, 3 күн марказ, 3 күн биз, 3 күн мына каналдын үстүнө жайып коебуз. Каналдын үстү жагы коюлат 3. Ошентип 15 күндө бир суу келет. Ошондой эле аймакта дыйкандарды суу сапаттуу өрөөн менен камсыздоо техникаларды даярдоо, күйүүчү майлоочу майларды жеткирүү иштери иреттүү жасалышы керек. Жазгы сугат өнөктүгү кызуу даярдыкты талап кылууда. Дыйкандар быйыл сугат аянттарында суу көйгөйүнөн маселе жаралбаса деген үмүттө. Ал арада Кадамжай райондук суу чарба ишканасы тарабынан сугат мезгилине даярдык иштери көрүлүүдө. Учкоргон айылы менен Кызыл Кыя шаарын аралап өткөн жер каналда ремонттоо иштери башталды. Мекемеден билдиргендей, каналдын 300 метр аралыгын 1 мартка чейин бетондоо иштери жасалып, сугат мезгилине аяктайт. Алхор каналында турабыз, жер каналыбыз бар. Бүгүнкү күндө азыр каналдын сечениясын деп коебуз, каналдын нугуну чыгарып бүттүк. Бул жерлер аз токой эле мурда дарактар болгон, мондай курулуштар болгон. Булар курулуштардын аркы дарактарды полный бүгүнкү күндө тазалап, каналдын нугуну чыгарып, буюрса мына бетондосок, элге дагы жакшы шарт түзүлөт. Элдер буюрса бул каналдын астынан 3300 гектар жер бар, сууга таянты бар. Ошону баарына сууга таянты жеткиришке быйыл катуу аракет кылып. Суу чарба ишканасынын карамагында 700 чакырым ички чарбалык каналдар бар. Мамлекет тарабынан берилген жаңы техникалардын жардамында каналдарды тазалоо, арыктарды казуу жана сугат курулмаларын оңдоо иштери өз убагында аткарылып, мүчүлүштүктөр азайгандыгын билдиришет. Элдерге могу камыштардын ичине жетпей жүргөн. Суу сиңип кетип, бул камыштардын сууну өтө көп талап кылган өсүмдүктөрдүн катарына кирет экен. Мындагы суу ушул камыштан суу өткөрө албай жүрүшкөн экен. Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгынын карамагында болгон үчүн тазалап, элдин ыраазычылыгын алып жатканы бар. Тазалагандан кийин элдерге суу өз убагында жетет, анан жетиштүү көлөмдөгү сууну жетет. Учурда райондо 110 чакырымдан ашык ички чарбалык каналдар оңдоодон өтүп, жазгы сугат сууну берүүгө даяр. Алтынай Шабитинова, жаңылыктар.